Барыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө торт даярдайбыз. Бул торттун өзгөчөлүгү боордон жасалат, аябай даамдуу жана тоюмдуу болот. Эгер видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп, мен менен бирге болуңуздар. Рецептти жоготуп албоо үчүн мен каналыма жазылып, коңгуроо белгисин басып коюңуз. Эң биринчи уйдун боорун жууп, ашыкча чел кабыктарынан тазалап, 4 бурч кылып туурап алабыз. Блендердин жардамы менен толуктай эзип алабыз. Эгер сиздер кааласаңыздар, эт тарткычтан дагы өткүзсөңүздөр болот. Мен бул жерде блендер менен майдалап эзип алдым. Башка идишибизге 2 жумуртканы чагып алып, үстүнө татымына жараша туз салабыз жана сүт куябыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин электен өткүзүп, un кошобуз. Энчиктин жардамы менен толуктай аралаштырабыз. Бизде ушундай масса пайда болот. Бул массабызды эзип алган боордун үстүнө куюп, экөөнү дагы жакшылап аралаштырабыз. Эки массаны толуктай аралаштырып алдык. Эми бул массабызга 2 аш кашык өсүмдүк майынан кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Идишибизди отко коюп, азыраак өлчөмдө майлап алабыз. Даярдап алган камырыбыздан беленчек бышырабыз. Мен бул жерде биринчи камырымды куюп алдым. 2-3 мүнөт адай тургандан кийин үстү бир аз ката баштады. Андан кийин экинчи жагына оодарып, экинчи жагында толуктай кызартып алабыз. Беленчектерибиздин ичине салмасын даярдайбыз. Ал үчүн идишибизди отко коюп, өсүмдүк майынан куюп, майда тууралган пиязды салып, кызарганча кууройбуз. Эми теркадан өткүзүлгөн сабизибизди салып, татымына жараша туз жана мурч кошобуз. Салмасын кууруп жатканда мен бир аз сары май кошуп жибердим. Сары май аябай жакшы даам берет. Фаршыбызды толуктай муздатып алабыз. Тортубуздун арасына жакканга крем даярдайбыз. Ал үчүн идишибизге майонез салып, үстүнө бир чеснокти теркадан өткүзүп кошобуз, жакшылап аралаштырып алабыз. Боор тортун жыйнап баштайбыз. Бир беленчикти коюп, үстүнө даярдап алган майонезибизди тегиздеп жагып алабыз. Үстүнө 2 аш кашык фаршыбызды салып, толуктай жагып алгандан кийин экинчи беленчикти коебуз. Бардык беленчиктерибиз бүткөнчө арасына майонез жагып, салмасын салып, тортубузду жыйнап алабыз. Мынакей мен акыркы беленчигимди коюп алдым. Эми үстүн кооздойбуз. Мен чекесине укроп, андан кийин жумуртканын агын жана ортосуна жумуртканын сарысын коюп кооздойм. Сиздер өз фантазияларыңызга жараша кооздоп алсаңыздар болот. Мынакей биздин боор тортубуз даяр. Эгерде сиздер жакынкы күндөрү конок чакырууга даярданып жатсаңыз, сөзсүз түрдө бул боор тортун жасап бериңиз. Бул торт конокторуңуздарга, үй бүлөңүздөргө, балдарыңыздарга баарына жагат деген ойдомун. Аябай даамдуу, тоюмдуу торт болот. Видео жакса, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Мен каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова.